Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кайрылуу жасайм сизге. Мен азыркы жашап жаткан үйүм ушул. Азыркы учурда тамыл кулап кетет, минтип топурактары түшүп атат. Бизге эч ким жардам беришпейт. Кайрылбаган жерибиз калган жок. Бизди эч ким карабай коюшту. Кайрымдуулукка да кайрылдык, бирок эч пайда чыккан жок. Мынакей бул жагы терезеси кулап жатат. Сизден жардам сурайт элем. Үй боюнча жардам берсеңиз жакшы болот эле. Бизде кышында үшүп чыгабыз, суук кирет тамдан. Экинчи группадагы байкем бар, ал жумушка жараксыз. Андан башка байкем жок. Биздин каралашарыбыз жок. Сизден жардам сурайт элем. Үй салып берсеңиз жакшы болот эле кышка чейин. Мен кайрылуум ушул сизге. Саламатсыздарбы? Бизге ушул кудактай маселеси болуп атат. Айыл өкмөткө барды, макинеге барды. Азыркы коомда кызым күйөөсү менен ажырашып кеткен. Кызымдын 4 баласы, инвалид балам болуп жашайбыз ушул танда. Ата энем өтүп кеткен. Азыр ушул кездерде кулап атат тамдарыбыз. Тез аранын ичинде ушул кышка чейин жардам берип койсоңуз, ат башынын эли андай кайрымдуулукка тиги там салып бере албайбыз дейт. Көп жерге бардым, сизден көптөн көп суранарым ушул тамдын ушул чукурлардын ичинде бүткөрүп берип коюңуздар суранам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден көптөн көп суранарым. Мен өзүм Ат баш районунун Акчар айылында жашайм. Азыркы абалым ушул. Мен көп жерге бардым. Барсам эчтеке жыйынтык болбой атат, Садыр Нуркожоевич. Тамым кулаган атат, суук, кыштын күнү неберелерим менен жашаганга болбой атат. Өзүм бир туугандарым бар, алар деле жардам беришпейт. Өзү менен өзү чукулардын ичинде ушу там боюнча чечип берсеңиз жакшы болот эле. Колумда неберелерим бар, окуйт алар. Экинчи группада инвалид балам бар. Анын колунан деле эчтеке келбейт. Көп жерге барды. Мына жашоом бул. Биягы да жарылып атат. Терезем болсо түшкүнө калды. Эч кимден деле тиги жардам жок болуп атат. Садыр Нуркожоевич мынтип кулап түшүп атат чекесинен. Жашообуз ушул болуп атат, Садыр Нуркожоевич. Тез аранын ичинде кыш келе электе ушул тамыма битке болсо да жардам берип коюңуздар. Сизге үнүм жетпей атат. Көп жерге бардым, кайрылдым, жыйынтык болбой койду 2 жылдан бери. Кышында ушул тамга кыштап чыккандан деле корком. Мына биягы түшүп атат. Топурактар түшөт, куюлуп, таза тамак иче албайм. Эркек бир тууганым жок. Мындай бир туугандарым жардам бербейт, келип да акыбалымды сурабайт. Эмне болуп атасың деп. Ошон үчүн сизге кайрылып аткамын, Садыр Нуркожоевич. Тез аранын ичинде ушул там боюнча бир жыйынтык берип коюңузчу. Үмүтүм ушул сизден эле болуп калды. Сизден башка барбаган жерим калган жок. Ушул баарына бардым. Айыл өкмөтүнө да бардым, акимине да бардым. Барбаган жерим калган жок. Ушул балдарым менен жакшы турмушта жашагым келет. Мен деле элдикиндей жашоодо жашап, күнүмдү өткөрсөм дейм. Расходум жок. Ушул кездерде кызым да ооруп атат. Жаңгыс эле кызым бар. Ошонун балдары менен менин колумда болуп атат балдар.
аларды багып атам. Кызым ушул кезерде алдагы операциясына муктаж болуп атат. Сизден көптөн көп суранарым, биздин немебизди чечип бериңиздерчи. Күн суук болуп электе. Кайрыларым ошол. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуу жасайм. Менин жашоом мынакей ушул сиз көргөндөй. Бизге эч ким кайрылбайт, каралашпайт. Тайнем барбаган жери калган жок. Эч ким бизге жардам бербей койду. Кышка чейин там жагына жардам берсеңиз жакшы болот эле. Сизден көптөн көп суранарым ушу там боюнча жардам бериңиз. Кул ачуудай болуп турат. Качан дагы бир күнү качан басып калат деп коркобуз. Жарыктан суук кирет. Кышында үшүп чыгабыз. Элкиндей жылуу үйдө отургубуз келет. Сизге кайрылуум ушул эле. Бизге жардам берип коюңуз. Биздин акыбалыбыз өтө оор. Сизден көп суранам. Ушу там боюнча жардам бериңиз.